Саламатсыздарбы? Азыр биз сиздер менен бозо даярдайбыз. Ал үчүн атайын биринчи кезекте ошо тарууну ачытып алуубуз керек. Болсо жолуна суу куюп 5-6 саат ысык уруп ачытып алабыз. Ачытылган шакты калың казанга салып, аны үстүнө суу куябыз дагы. Жай отто тынбай аралаштыруу менен бышырып алабыз. Анын түбүнө алып кетпөө үчүн дагы тез аралаштырып туруубуз керек. Жана суюктук бирдей формада болуу керек. Менде бир аз күлтүктөр пайда болуп калыптыр. Тынымсыз аралаштырып алган суюктукту муздатабыз. Кол күйөр күйбөс температурада муздайт. Ал муздаган суга биз уулуп жана бозодо коюп уютуп коебуз аралаштырып. Аралаштырып аябай сонун аны ороюбуз. 6-7 саатка жылы жерге кадимки айран өткөндөй ороп коебуз. Ал ачыганда кадимкидей түске билинип, үстүндө шариктер пайда болуп калат. Аны атайын сүзгүчтөн өткөрүп